тұрғындарды қызықтырған жердің қыртышына жараша дагы ушул нерсе балким үй чөгүп кетпейби же ушул маселелерди караштыргансыздарбы? Караштырабыз. Ооба. Анткени дегенде сиз айткандай сыяктуу ал ар бир жердин грунт деп коебуз. Жердин топурагы деп коебуз го. Ошол жерди катмарын биз изилдөө жүргүзүп туруп, ошол жерге кайсындай ылайык болсо, ошого жараша фундаментин кылабыз да. Ал фундаменттен зависит этип калат да. Мисалга айтып кетем, биз азыр Баятта үй куруп жатабыз. Ал жерде болсо, билесиңер, жерди биз жарым метрден кичине ылдый касканда эле жерден кадимкидей суу чыкты да. Ал жерге кадимкилер биз салып жүргөн ленточный фундамент менен үй курсак, үйдө ным болот дагы, сырыс болуп, балдар ооруйт да. Ошол себептен ал жерде биз деген свайный деп коет. Россияда аябай мындай өнүккөн технология, тумбаларды кылып 29 тумба касылды жергечи. Ошол 29 тумбадан тумбалар көтөрүлдү дагы, жерге биз мындай кылдык да, жерди кастык дагы, касып туруп ал жерге шагыл төктүк, шагылды трамбовать этип туруп, чтобы суу ным теппегидейчи, 1 метр жерге кирди цемент. Андан кийин 1,5 метр жерден бийик көтөрүлдү дагы, ошонун үстүнө үй курулуп жатат да. Эгер кызыккан адамдар болсо, ушундай сыяктуу нымдуу жерде эч кандай коркунучу жок менен. Эч кандай коркунучу жок. Дагы бир баса белгилеп кетчү нерсе, биз нарында салып аткан 2 этаж чоң гостиницаны да ушундай метод менен салып келатабыз да. Россияда 10 этаждан да чоң этаждарга чейин ушул технология менен салып жүрүшөт да. Бул адамга анткени дегенде мындай да, ным каяктан пайда болот? Ным деген жана жердеги эле фундаменттен өтүп үйгө берет да, сыз өтөт да. Биз мындай кылганда болсо, жердин астында, үйдүн полунун астында шамалдап турат дагы, кургак болот дагы, үйдүн ичинде ным такыр жокко чыгат да. Демек бул дагы болсо, демек мындай үйдү салып коюп дагы Аллах Таалага тобокер кылып жашай берсе болот экен да. Ооба, бул технология боюнча негизи дүйнө жүзүндө аябай эле өнүккөн технология, негизи свайный деп коет да, свайный фундамент деп коет. Бирок Кыргызстанда бул технология дагы өтө мындай такыр жайылган эмес да. Анан азыр биз алып келип атабыз. Анткени дегенде биздин технология менен үй жеңил болгон себептен бизге толук мүмкүнчүлүк берет да. Көп киши таң калып жатат да. Ушундай да курса болот экен деп. Демек алгачкылардан болуп келип жаткан технология деп билсек болот. Бул антип айтсак деле болот ага. Ал эми ошол сиздер алгачкы салган үйлөрүңүз канча жыл болду азыр ушунда? Биз деген 2016-жылы ушул технологияны Кыргызстанга алып келели деп конкреттүү түрдө изилдөөлөр жүргүзүп, топтоп кагаздарын топтоп баштадык. Анан 2016-жылы декабрь айында салынган эң биринчи объектибиз. Именно ушул технология менен биз өзүбүз салганчы. Бирок Кыргызстанда азыр мен именно ушул технология менен иштешип, изилдеп жаткан рынокты билип калдык да, 10 жыл мурун же 5 жыл мурун салган үйлөр бар экен. Бирин да. Ал деген Казакстандан, мындай Казакстанда жүрүп калган адамдар же Россияда жүрүп калган адамдар өздөрү алып келип салган. Мурунтан маалыматы бар адамдар. Бирок как такой рынокко келип, уже массовый түрдө салып баштаган ушул 2016-жылы биринчи объектибиз кеминде салынган эле да. Жакшы. Бүгүнкү берүүбүздүн өзгөчө